Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Болот Дыйканбаев, туризмді қолдау фондының вице-президенті. Туралы рахмат сізге. Майрам күн бүгін Аққалпақ күні. Қандай ол башталды эле ушу Аққалпақтың күнін белгилөө? Биринчиден бүгүнкү 5 март Аққалпақ күнүңүздөр менен куттуктайм. Аққалпақ башыбыздан түшпөсүн. Кыргыз элим кылымдарды картып жашай берсин. Бул Аққалпақ күнүн белгиленип калган бирден бир себеби 5 март болуп калган себеби бул Рысбек Жабиров деген агайыбыз бар. Мына ушул агайыбыздын 5 март деп демилге көтөрүп, мына ошондон улам 5 март аталып калды. Ага чейин дагы бир канча адамдар демилге көтөрүп келген. Алынын арасында мен дагы бармын. Мен болсо 5 сентябрь 5000 калпак деген проекти менен жүргөнмүн. Канчанчы жылы? Бул 2010-2011 жылдары. Анан бир аз жеке өзүмдүн бир маселелер менен улам. Бул маселе токтоп калган. Бирок рахмат Рысбек Жабиров ушул маселени аягына чыгарып 5 март деп күн белгилетип калды. Бул дагы кыргыз элибиздин бир ийгилиги десек болот. Билесиз да, Калпак бул бүгүнкү Орта Азияда жашап жаткан элдердин, жалпы эле түрк элдери дейин, түрк элдеринин бардыгы тарыхый талашып жаткан баатырлардын бардыгынын башында Калпак турат. Анан биринчилерден болуп Калпакты кыргыз эли аздектеп сактап калганыбыз биздин бул жеңишибиз. Абдан жакшы. Ар башка мына илгерки жанагы Персия дейбиз да, парстардын миниатюралары бар эмеспи? Музейде сакталган Аққалпақ кийип жүрөт ал жердеги жанагы жетекчилер, аскер башчылар, баягы орто кылымдагы андан байыркылары. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Асманда жарык көрсөң, жылдыз деп бил, Аққалпақ кийгендерди көрсөң, кыргыз деп бил деп. Ошол музейлерде турган баатырлардын сүрөттөрү, калпакчан тургандары, булардын бардыгы кыргыз улутунан чыккан баатырлар болгон. Кыргыз улутун десек көбү бир аз мындай талашка түшүп калабыз да кээде. Ачыгын айтыш керек. Тарых аягына келип тастыкталат. Кыргыз эли Нух пайгамбарыбыздан кийинки биринчилерден болуп, мындай аты чыккан, ошондон бери атын жоготпой кыргыз деп сактап келеткан эл бизбиз. Кыргыздан бөлүнүп чыккан казак эл дейбизби, өзбек дейбизби, түрк элдери дейбизби, азербайжандарбы, булардын бардыгы аттары кийин өзгөргөн. Бир гана түпкүлүк атты сактап кыргыз деп уран чакырып келген бул биз. Буну ачык айтыш керек. Мисалы 1924 жылы кечеки осмондор бүгүн түрк деп өздөрүнүн атын өзгөрттү. Ошондой эле Азербайжан элдери аттарын өзгөрттү. Ошондой эле кече Сталиндин кезинде Өзбекстан болуп аты өзгөрдү. Кече эле Абылайхандын учурларына келип Кайсак, Казак болуп аттарын өзгөртүштү. Кыргыз деп жүрүштү өздөрүн. Өздөрүн кыргыз деп жүрүштү. Бирок кыргыз болсо бир да жолу өзүнүн атын өзгөрткөн жок. Мына ошондон да билсек болот. Түпкүлүгүбүз мындайча айтканда тамыры кеңири жайылган элбиз деп. Биз билесиз да, кайсыл улут алдыбызга келсе, ошол улуттун тилин сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Ушу эмне үчүн билесизби? Эмне үчүн дегенде, ата үйдө баласынын тили нанды нана деп чыкса, нана жейсиңби деп айтат. Биз бардык улуттарга балабыз катары мамиле кылабыз. Себеби биз жер шарындагы аталык доордогу элбиз. Бизден көп улуттар пайда болгон. Ошондуктан кайсы улут келбесин, ошонун тилинде биз бир сөзүн кошуп сүйлөгөнү жакшы көрөбүз. Себеби биз балабыз катары көрөбүз. Бул биздин каныбызда айланып аткан баягы кандагы память деп коет го. Ошол памятибиз. Генетический память. Ошондуктан мен айтат элем,
Эми, конечно, кыргызды эле асманга чыгарыштын кажети жок. Бүгүнкү кыргыздар ошого жооп беребиз, жооп бербейбиз билбейм. Ошондой күчтүүлүккө, ошондой нарктуулукка, салтын наркын каадасын жогору тутуп жүргөн эл боло алабызбы бүгүн? Же болбосо унутабызбы? Маселе ошондо. Абдан маанилүү нерселер. Кийин баягы мамлекеттүүлүктү кичине басаңдап жоголгонго чейин барып калганда, мисалы үчүн Россия жанагы Сибирдеги, кыргыздар Сибирде жашаган да бир кезде. Тиякта да биякта да жашаган деп айтып атышат. Жердин аты менен атап калган элдерди, мисалы үчүн Алтайцы дейт, Алтайда жашагандар деп. Же болбосо жанагы Минусин татарлары деп, жана азыркы хакастарды. Жердин аты менен атаган, анткени алар кайдан чыккан, улуту ким экени кызыктырган эмес да алар. Же эле ушул жерде жашагандар да эле ошол жердин аты менен атап калган болуп калды. Алар ошону өздөрүнө кабыл алып, өздөрүнө ошондой атап калышты. Себеби мындай да, ошол аттардын баарын биз коюп бергенбиз. Биз бир эле учурда бүгүнкү жашап жаткан Ала Тообузда, бир эле учурда Алтай тарапта ээлеп турган мезгилдерибиз болгон. Мисалы, Алтай тарапта айта турган болсок, Бийский деген дарыя бар. Би деген сөз бул эркекке таандык. Анан Катунский деген дарыя бар. Катунский дарыя менен Бийский дарыянын келип кошулгандан кийинкиси Обский дарыя болуп кетет. Сибирден өтөт. Катын менен бийдин өбүшкөнү деген маани. Буягы өп деген дарыя. Бул жагы Катунский, бул жагы Бийский. Мына ошондон эле билсек болот. Кыргыздар бир эле учурда ал жакта да, бул жакта да ээлеп турган учурлар болгон. Кыргыз каганатын бир канча кылым кыргыз каганаты түптөлүп турду. Эми айта берсең, кыргыздын тарыхында далилдер аябай көп. Болгону бүгүн биздин тарыхчыларыбызга мындайча айтканда, биз финансы жагынан жакшы каржылап бере албаганыбыздан улам көп тарыхыбызды биз казып чыга албай турабыз да. Жазылбай жатат. Жазылбай жатат. Калпакка өтсөк, кандай түрлөр болуп атат азыр? Абдан көп түр болуп кетти го. Калпакка өтө турган болсок, калпакты мен 2005-жылы бир канча газеталарга интервью бергем калпак боюнча. Калпак мындай. Калпак балакатка толгонго чейинки кыргыздын баласына кийилген калпактын түсү, кыйыктары жашыл болгон да. Анан төрт тарабынан оймо түшүрүлгөн. Оймону кыргыздар мындай деп жоромолдоп койгон, умаененин белгиси депчи. Умаене коргойт деген мааниде. Мында азыркы түшүнүк менен алып келгенде, жанагы калпактагы оймолорду көргөндө төрт тарабынан, мисалы бир көзү бар адам деп коебуз, назары бар адам деп коебуз. Мына ушундай адамдар ошол жаш баланы караган учурда ошол төрт тарабындагы оймого көңүлү бурулуп кетип, жанагы көз тийбей, назар өтпөй калат деген мааниде төрт тарабынан оймо түшүрүп, жашыл калпак кийгизгенбиз да. Бул дагы болсо кыргыздын баягы жазылбаган мыйзамдары. Көз тийгенден, кээ-биркилер тумартагын утпайбы? Ага караганда баланын башындагы тез көрүнөт да. Мына ошондой ниетте төрт тарабынан оймо түшүрүп, жашыл калпак кийгизгенбиз. Анан 12 жаштан өтүп, бала ат минип, кынына кылыч байлана баштап, кыз жандап калган мезгилдеринде кызыл баркыттан, жанагы кызыл кыйыгы менен калпактарды кийишкен да. Кызыл калпак кийген жигитти көргөндө кээ-биркилер карап күйөө бала кылып алсам деп ойлошу мүмкүн, кээ-бир кенелер бойдок экен депчи. Керек болсо бойдок кыздарыбыз балким ишарат бериши мүмкүн, мен да турмушка чыкканга даярмын дегендей. Мына ошондой кыргыз сүйлөбөй туруп эле мен бойдокмун дегенде айта алган да. Бойго жетип баратам деп. Бойго жеттим деген сөз. Кара кыйыгы менен калпак кийгенде, буну көп учурда үйлөнгөн учурунда аялынын апасы, кайын энеси кийгизген да. Ал эмне деп кийгизген? Балам, мындан ары турмуш жолу башталды. Турмуш жолунда ар кандай ак карасы болот, жакшы жаманы болот. Ошонун баардыгын көтөрө бил деген мааниде
анан кара кыйыктуу калпак кийгизишкен. Кара кыйыктуу калпак кийгенде кыргыз карап туруп түшүнгөн бул аял бар экен. Анан мына ак болгон жерлери дагы кийиздин баардыгы кара жүн менен же күрөң жүн менен жасалган калпакты кийген болсо, кыргыз мынтип түшүнгөн. Аялы каза болуп, жалгыздык өмүр сүрүп аткан экен деп ага аяр мамиле кылышкан. Калпагынын төбөсүн түшүрүп кийгенди көрсө, аны болсо кайгы башына түшкөн, бир жокчулук тартып аткан, же бир карызга баткан, же болсо элин чаптырып берген, ушундай бир кыйынчылыктын маанисин берген, маанисинде түшүнгөн калпактын төбөсү түшкөн, төбөсү түштү деп коет го. Мына ошондой төбөсү түшкөн калпакты көргөндө ушул кыйынчылыкты элестетишкен, сезишкен. Анан болсо ак түстө калпакты кийгенде бул ошол эл башкарып калган. Айыл башчы дейбизби, айыл өкмөт дейбизби, деги эле президентке чейинкилер ак түстө калпак кийишкен. Ал болгону жанагы калпактын бийиктигинен статусу билинип турган. Мындайча айтканда бийлиги билинип турган. Бакайдын деп айтат эмеспи? Канчалык бийик дегенде ошончолук ал бийигирээк должностьто отургандай сезишкен. Бүгүн кээде мен ресторандарда көрүп калам. Жана обслуживание кылып, кызмат кылып жүргөн жигиттер аппак калпак кийип чыгып табакташып калышат. Анан карап туруп айтам, эми калпактын деле маанисин кетирдик да, калпактын деле бир мындай ордун таба албай калдык деген мааниде түшүнүп отура берем да. Мен калпакты изилдеген адам катары. Мисалы, калпактын эмне үчүн 4 бөлүккө бөлдү? Кыргыздын энелери эмне үчүн 4 тарапка бөлүп калпак жасады? Мисалы, 2 тарапка деле бөлүп жасап койсо болмок, 3 тарапка бөлүп деле жасап койсо болмок да. Бул калпактын 4 тарабы деген бул дүйнөнүн 4 бурчу. Дүйнөнүн 4 бурчу. Бир учурда кыргыз каганаты жер дүйнөсүн титиреп турган мезгилде ошол дүйнөнүн 4 бурчун ээледи деген мааниде ушу энелерибиз 4 жактуу калпакты тигип кийгизишкен. Мына ошондон улам биз 4 тараптуу калпакты кийип калганбыз. Кээде мен интернет булактарында талаштарды көрүп калып атам. Алды кесик болсо калмактыкы, анан эки чекеси кесик болсо дагы бирөөнүкү деп. Жок, бул бүгүнкү чеберлерибиз баардыгы эле бүтүн калпак тигип атат да. Өзү кыргыз улуту 3 атадан, 3 урудан. Ак уул, куул, кызыл уул деп бөлүнөт. Ак уулдар алды кесик калпак кийген, куулдар 2 капталынан кесик калпак кийишкен, кызыл уул ичкилик уруулары бул туюк калпак кийишкен. Мына ошондон илгери чечтөөлөрдө чоң жыйындарда паланча уруудан келдиби, түкүнчө уруудан келдиби деп сурап отурбай эле калпагынан карап туруп баардык уруунун өкүлдөрү бар экен деп жыйынды баштай берген. Мына ошондой кыргыздын улуу мындай касиеттери же болбосо улуу билгичтиктери мына ушунда турат. Байрак сыяктуу экен да. Баланча байрактан келсе, тияктан келгендер, баланча улуттан дегендер, баланча элден деген. Калпак тууралуу айта берсек, аябай сөз көп. Мен жана сөзүм башында айтпадымбы? Тарыхый булактарда табылган баатырлардын сүрөттөрүнүн баары калпакчан депчи. Анан мен ушул учурдан пайдаланып айткым келет. Түрк болобу, өзбекпи, казакпы, азерби, түркмөнбү айырмасы жок. Баатырларды талашып отурбай, бүгүн баардыгы калпак кийип алса жакшы болот. Бирок акыркы мезгилде бөлүнүп кетти. Өзбектер мисалы үчүн кийбейт. А илгерки маалыматтарда бар калпак кийип жүргөндөрү. Мына караңыз. Өзбек туугандарыбыздын допусу кече 19-кылымда башталды. Мода катары. Аны кыргыздар да кийди. Түштүктүк кыргыздар да бар допу кийишти. Бул мода катары. Жана бир жылдары Adidas деген мода чыккан. Ошондой эле мода катары кийишти, ошо боюнча калыптанып калышты.
Эми караңыз, түрктөрдүн деле Эрти Курулдун замандарын карасаңыз баардыгы калпакчан жүрүшөт. Казак туугандарыбыз бүгүн калпакты чечип таштап коюп, айтышка чыккандары деле, башка чыккандары деле калпагы жок калышты. Башында баш кийими жок азыр. Аксакалдары такыяны кийип атат, такыяны калпактын ичинен кийген. Себеби намаз окуган учурда калпак чечип коюп, ыңгайлуу окуйлу деген ниетте ошол калпактын ичинен такыя кийишкен. Мына ошо такыя менен калышты. Бирок азыр талашпай эле казак туугандарыбыз деле калпакты татынакай кылып кийип, өзбек туугандарыбыз деле кийип, азер, уйгур, түрк туугандарыбыз, түркмөн туугандарыбыз деле калпакты татынакай кылып кийип, мына мен көчмөн элмин деп бой көтөрүп чыгышса болот. Бул калпактын пайда жактарын айтайын. Калпак кыштын күнү башыңды üşүтпөгөн, жайдын күнү ысытпаган эң жакшы баш кийим. Экологиялык. Себеби калпактын мына бийик жеринде баш менен калпактын эң чокуу жеринде ортодо жана воздушное пространство деп коет, аба мейкиндиги бар. Ал ысыкты да суукту да өткөзбөйт, мээни жакшы сактайт. Мына ушунда. Мисалы, казак туугандарыбыз жана биз бөрк дегенибизди булар малахай деп кийип жүрүшөт. Өзү аты бөрк, куйруктуу. Куйрукту бөрк деп койгон кыргыз. Кыргызда мындай сөз бар. Бөрк ал десе баш алды депчи. Ошо куйругун кесип кой десе башын кошо кесип койду деген маани. Ошондо куйрукту жана коён тумак, неме жанагы түлкү тумактар бар го. Ушул бөрк да өзүнүн аты. Мына ошону дагы бүгүн кыргыздардын көпчүлүгү билбейт. Базарга барсаң малахай деп сатышат. Анан күлүп калам, бул малахай эмес, бул бөрк деп коет. Кыргыз ошон үчүн айткан, бөрк ал десе баш алган деп. Ошондой орус сөздөр өтүп кетти. Бизде кыргыздар жана өзүңүз айтпадыңызбы, өтө эле кичпейилбиз деп. Аксакалдар баланын тили менен сүйлөйт, сыйлаган сыяктуу болуп деп. Мисалы үчүн мына илгерки түрк сөзү улус. Улус орустарга өткөндө алар тили келбей область деп калган. Область деп. Эми кайра бир орустардан алып область деп атабыз. Өзүбүздүн улус деген сөзүбүздү. Плов дегенди айтып калдык. Кыргызча пало да, туурабы? Пало. А орустардын баары плов деген үчүн биз өзүбүз кайра илгерки тилибизди, сөзүбүздү айтпай плов деп орусча сүйлөп калдык. Мына ушунча болуп калды. Тил маселеси боюнча бир кайрык айтайын. Адам атабыз жерге жаралган күндөн баштап бүгүнкү заманга чейин адам атабыздын сүйлөгөн тилинин 80%-ын таштабай сүйлөп келаткан бир гана кыргыз болот. Мисалы, адам дегенде биз адамды түшүнөбүз. Адамча жаша, адамча сүйлө деген сөзүбүз бар. Орус адама деп айткан менен адам эмне экенин түшүнбөйт. Бул адамдын биринчи жаралган адамдын названиясы катары билет. Арабтар инсан дейт. Фарсилер танда дейт, пенде дейт. Кыргыз гана адам дейт. Адамча болчу дейт. Абдан кызык. Ошондуктан биздин сөзүбүз дүйнөнүн бардык жеринде бар. Эгер талдап келе турган болсок, биз калпак дейбиз. Башка кийген нерсе. А орустар калпачок дейт. Бир нерсени жапса эле аны калпачок дейт. Ошонун бардыгы бизден өткөн сөздөр. Мисалы, бизде деле түшүнбөй аскер кызматкерлерибиздин майрамдарында урра деп кыйкыртабыз. Урра деген сөз бул майрамдык маанайда айтылган сөз эмес. Бул көчмөн элдердин ичинде кыргыздар согушуп атканда 10 миң деген адам алдыда согушка кирип кетип, аркасында 100 миң деген адам сүрөп кыйкырып турган. Ургула деп. Ошондо 100 миң деген адамдын кыйкырыктары урра дегендей угулуп турган. Аны токой элдери, бүгүнкү орус элдери буну бир сыйкырдуу сөз катары кабыл алышып, майрамында дагы башкасында да урра деп кыйкыра беришет. А бул кыргыздан өткөн сөз. Ошондуктан анча-мынча тарыхый сөздөрүбүзгө кайтып, кээ бирке сөздөрүбүздү алып таштап,
ошо ура деп кыйкыргандан көрө алга деген сөздү бир өзүбүзгө сиңирип алсак жакшы болот. Акыркы мезгилде араб сөздөрү кире баштады. Алла Таала деген ордуна Аллах, Аллахын берсин деп сүйлөп калдык. Мен айтат элем да, бүгүн теңирчи анан мусулман дегендей экиге бөлүнгөн эл пайда боло баштады да. Мен айтат элем, теңир деп деле атай бер, бирок жер жашоосуна акыркы Курани Каримди берди Кудай Таала. Сен ошол Курандын ичиндеги фарз амалдар менен жашай бер да, бирок теңир деп атап кое бер. Ал сен эркиң. Ал кыргызча, мисалы орустар Бог деп атап коет, арабтар Аллах деп атап койду, фарсилер Кудай деп атап койду. Ошондой эле биз теңир деп туруп, бирок 5 убак намазды окуй берсек, эч ким ага тоскоолдук кылбайт да. Мен айтайын дегеним, кече 93-жылга чейин биз рубль иштеттик да. Бүгүн рубль иштебейт да. Бүгүн сом иштейт. Ошондой эле Кудай Тааланын жер дүйнөсүнө бир учурда балким теңирчиликти бергендир. Андан кийин дагы бир динди берди, дагы бир динди берди. Ошентип 4-үнчү китеп бул Куран. Куранды бергенден кийин биз ошолго амал кылып жашашыбыз керек. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде биз көп эле Куран десе эле арабтарды түшүнүп калабыз да. Арабтардын бул жерде тиешеси жок. Арабтардын дагы Куранга каршылары бар. Көпкө бөлүнөт эмес. Азыр мисалы узун көйнөк кийип алса эле, ой, арабтыкын кийип алды деп кыйкырып атпайбызбы? Ошо эле узун көйнөк менен, ошо эле Мухаммед пайгамбарыбызды өлтүрөм дегендер болгон. Ошо эле узун көйнөк менен. Ошо эле сакал менен келип өлтүрөбүз дегендер болгон. Ошондуктан кийимде, сакалда эмес, эң негизгиси Курандагы, Курандын ичиндеги адамга пайдалуу нерсени сиңире билишибиз керек. Менин оюм ошондой да. Анткени биз бүгүн сакал койгондо көрсөк арабташып кетти дейбиз, узун кийинсе арабташып кетти дейбиз дагы. Бирок ошол эле учурда тойлордо жаңылач кыздар бийлеп, же болбосо бир жаман нерселер жасап атса, кол чаап куттуктап атабыз да, сүйүнүп атабыз да. Биз ошол эле учурда салыштырып көрүшүбүз керек да. Кыргыз, мисалы арабтардын кээ бирки салттарын бизге дагы алып кирип аткандар болуп атпайбы? Аларга биз каршы чыгышыбыз керек. Ошол эле учурда орустардын да салты кирсе каршы чыгышыбыз керек. Европейстердин салттары кирсе каршы чыгышыбыз керек. Себеби биз өзүбүздүн жазылбаган мыйзамыбыз бар Кыргыздын. Када салт деген. Ошол мыйзамдарды карманып жашаш керек. Ал кайсы? Кыргыз эмне деген? Калпак башыңда турабы? Калпак башыңда турганда жалган сүйлөбө деген. Бул биздин Кыргыздын улуу сөзү катары түшүнүшүбүз керек. Калпак башыңда турабы? Сен калпакты кийип алып уурулук кылбашың керек. Калпак башыңда турабы? Мас болуп бир жерде жатып калбашың керек. Калпак башыңда турганда өзүңдү ушундай таза алып жүрүшүң керек, жалган сүйлөбөшүң керек, уурулук кылбашың керек, калпакты сыйлаш керек. Эмне үчүн? Сен кыргыз улутун сыйлаган болосуң. Боз салкын деген кино тартылган, билесиз. Ошол кино аябай жакшы тартылып келет эле, анан бир жерде калпакчан күйөөсүн аялы үстүнө минип алып жерге сүздүрүп уруп атат да. Эмне деген шермендечилик. Калпак кийген эркекти көргөндө аялы дагы ошондо мындай абайлап мамиле кылыш керек. Ийменип, сыйлап мамиле кылыш керек. Калпак башында турганда. Кинодо ошондой болуп кеткен баягы советтик мезгилде. Бул эми кече тартылды да, кече жакында тартылды. Ошон уланып атат да ошол эме традиция. Бул дагы болсо кыргыздын салтын, наркын, кыргыздын жанагы сый-урматын тебелей турган бир эпизоддор булар. Байкатпай отуруп, биздин маданиятка сокку биринчи ок атыш. Аны байкабай өткөзүп беребиз, андан кийин баштала берет бардыгы. Ошондуктан ар бир нерсени жаратып атканда калпакты кадырлаган, кыргыз элин сыйлаган нерселер жаратыш керек. Эми айта берсек кыргыз тууралуу сөз көп. Атилла Баатырды мисалы бүгүнкү күндө талашып келатабыз. Темирлан Баатырды эмне үчүн Темирлан болуп калган?
Лан деген кайсы тилден алынган? Мисалы, лан деген фарс тилинен алганда чолок. Аксак. Темир аксак деп ат коюп атабыз. Караң, биз темир чолок деп да ат коюп атабыз. Биз сый урмат кылып аксак деп атабыз. Аксак темир, ооба. Себеби кыргыз ушунчалык бир маданияттуу элбиз. Азыр эми бир аз бузулуп баратабыз. Биз малга да аяр мамиле кылат экенбиз. Ишенесизби? Мынтет экенбиз. Айгыр бээни карады дейт экенбиз. Караң. Айгыр бээни карады. Жаман сөз менен айтпай атабыз. Ооба. Бука ойду кууду дейбиз. Ооба. Кочкор койду токтотту. Мисалы да ушундай. Итти дагы биз жаман сөз менен айтпайт экенбиз. Ит ылыгышып калыптыр деп коет экенбиз. Караң. Мисалы башка улуттарда андай терминде андай бар го, бирок бар, бирок билбейбиз, бирок канчалык эмес. Грубыйраак. А биз болсо мындан карасаңыз, биз мындай жөнөкөй эле тил менен айтып коет атабыз. Аябай сылык. Сылык мамиледе. Ошондуктан мен айтат элем, бүгүн кыргыз кылып балдарыбызды тарбиялайбыз десек, биз үйдө тамактан кийин 5 минута бөлүп кыргыздын туу туткан Манас эпосунан үзүндүлөрдү айтып беришибиз керек. Эгер ким баласын туура тарбиялайм десе, эркек аялына туура мамиле кылам десе, аялы күйөөсүнө туура мамиле кылам десе, же болбосо жалпы эле үй бүлө кошунасына, же туугандарына, бир туугандарына, же болбосо эли журтуна туура мамиле кылам десе, Манас эпосун окуш керек, тарых катары. Анан Куранды окуш керек. Ушул эки китептен окуган адам бирөөдөн жалтаңдап качпай турган адам болот. Душман келсе, кылычын душманга сууруй турган адам болот. И жалган сүйлөп бирөөнүн акын жебеген адам болот. Ошондо биз кыргыз катары калыптанып, кыргыз катары дагы бир кылымдарга сакталып калабыз. Эгерде Куранды эле окуй берип, Манас эпосун окубай койсо, Куранды эле окуй берген менен эле адам өзүн патриот сезип, өзүнүн улутун сезип, өзүнүн мамлекетин сезе албайт. Куранды окуганда адам өзүн сезет, адам катары гана. Бирок улут катары сезиш үчүн Манас эпосун окуй турган болсо, ал жерде дагы көп адамга пайдалуу сөздөр бар. Мына ошондон улам мен Куран китепти дагы окуп чыктым. Өзүмө канчалык деңгээлде сиңирдим, ал өзүм ичимде. И Манас эпосун окуп туруп, ал жерден дагы канчалык деңгээлде өзүмө ылайыктуу нерселерди таап алдым, ал да менин ичимде. Мен бүгүн ниетим, ар бир жасаган ишим кыргыз элине жана кыргызстандыктарга. Анан кыргыз мамлекети сакталып калыш үчүн. Мына ушул гана менин ниетим. Биздин убактыбыз да аяктап калды. Рахмат чоң. Дагы башка жадагы тарых, маданият боюнча дагы башка интервьюлар кылып туралы. Рахмат. Рахмат сизге. Бизде Болот Дыйканбаев болду. Азыркы туризмди өнүктүрүү фондунун вице-президенти. Ушундайбы, туура? Рахмат сизге. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.